Таплинг сайтын жасоо үчүн Яндекске киребиз. Кирип туруп эле биз азыр көргөзүп берейин башынан. Таплинг деп жазсаңыздар, бул галочка чыгып турган чыгат. Галочка кирип чыгып турганга басасыздар. Бул жерге киргенде войтини басканда сразу аккаунтка кирип кетет. Бул жерден азыр начать бесплатноны басам мен. Бул жерден через ВКонтакте баракчаңар, же болбосо через Facebook, же болбосо телефондон өзү iPhone аркылуу кирип кетсеңиздер да болот. Бул айфондорго да, мен айфон үчүн айфон чыгып калды бул жерде. А бул жерде эгерде обычный Android телефон болсо, айфондун ордуна через эме чыгып калат. Через почта деген көргөзмө болот, ошол почта аркылуу кирип кетсеңиздер болот. Азыр бул жерде мен авторизацияны басам. Бул эски мен өзүм аккаунтумда чыгып калды. Азыр мен через iPhone кирип көрөм. Через iPhone кирем дагы. Продолжить басам. Так, азыр мен жаңы аккаунтка кирип калам. Мына 0 мен абсолютно 0. Бул сиздер менен чогуу жасайбыз. Мой профиль, совместный доступ, настройка аккаунт. Азыр бул жерден любой эле немени тандайбыз, шаблонду. Азыр мен, например, так, кайсын тандасам экен? Өзүмө жакканды бирөөсүн тандайын азыр башынан эле. Так, азыр мен муну тандай берейин. Бул жерде мына өзү турат готовый шаблон, Ваше имя деп атат. Добавьте несколько ссылок на свою страницу деп атат. Бул жерден YouTube каналыңарга, Одноклассники, ВКонтакте, там интернет-магазиниңер болсо, ошолордун ссылкаларын коюп койсоңор болот. WhatsApp ссылкаңарды напишите мне деп турат, Например, моя работа дегенди басабыз дагы, мына обо мне деген жергечи. Мына выбрать бастым. Добавьте, мына карасаңыздар, чтобы добавить новый блок, нажмите сюда дейт. Мына мен бастым. Вымышленный блок. Так, эми бул жерде мына сол жактагы 3 чызык турат. Сол жактагы 3 чызыкты басабыз. Мынтип басканыбызда биз мына обо мне деп турат, моя работа, действие и ссылка деп турат. Бул жерден азыр мен ушундай да. Например, мен Гүлнара, мама в декрете, или эмне жумуш кыласыңар, ошону жазасыңар. Короче, анан менин работам деген жерге, мен бул жерге, например, продюсер, наставник, например, да, SMM IDC. Мен өзүмдүн жумуштарымды жазып атам да. SMM IDC. Продюсер, наставник, SMM IDC, поставщик, Вальберс. Мынаке. Поставщик. Түрлі кыскартып жазып коюн. Поставщик Вальберс деп жаздым. Бул жерден мына позвонить, почта, WhatsApp бардык кайсыл жакка клиентиңиз жазсын, же ону кылсын, ошону калтырсаңыздар болот. Действие дейт клиент. Сизге кантип кайрылсын. Эгерде сиздин жумушуңуз керек болсо да, сиздин товарыңыз керек болсо, звонок кылышсын. Звонокду басабыз дагы. Мен бул жерге 926 08 08 309. Мага клиент SMS жазып эмес, же болсо почтама эмес, мага лично номериме звонок кылсын деп мен номеримди калтырып койдум. Мына мен Гүлнара, мама в декрете, продюсер, наставник, SMM IDC, поставщик Вальберс деп жаздым. Эми мой блог Stories жизни дейт. Мисалы да, бул жерге өзүңүздөр кимден сабак, кимден окудуңуздар, ошолорду жазып койсоңуздар. Мисалы мен азыркы учурда продюсер боюнча курс про запуск Лерчиктен окуп атам. Российский блогер, 1,5 миллион подписчиги бар. Мен азыр ошону жазып койсом болот да. Лерчик Инстаграм баракчасын жазып койсом болот. Мен азыр кыскартып эле силерге көргөзүш үчүн жазып атам. Лерчик и Артем көөсү. Чогуу бизнес жасайт. Лерчик и Артем деп койдум. Дагы бир көптөгөн орустун блогерлеринен окугам. Гусейн Гасановдон, Майя Драгондан окугам. Кыргыздардан Бакуля Мырзабек, Вувайым, кыскасы көп эле курстарды окугам да. Ошолорду жазсаңыздар болот. Мына жерге толук дагы кимден окудук, кыскасы ушул жерге жазабыз. Өзүбүз жөнүндө информация. Менин билимим деп жазсаңыздар болот. Менин билимим деп дагы жазсаңыздар болот. Дальше кимден окудуңар, кимден билим алдыңар. Мына жерден дагы действие, отправить SMS. Бул жерге электронный почта.
сохранить контакт. Мына бул жерге мен почтамды калтырып койсом болот. Мына ой Аяна. Так, бул жерде мына Аяна Элина Бикбол .com. Бул менин почтам. Сохранить этип койдум. Мына Лерчик Артем менин билимим эле деп жазып, кыска жаздым. Бул жерде негизи толук жазыш керек. Бул жерге ваше имя деген жерге мынакей бастым дагы. Добавьте несколько ссылка на страницу дейт. Инстаграм баракчага ссылка калтырсак болот. Азыр бул жерге менин инста баракчам деп жазайын. Менин инста баракчам. Менин инста баракчам деп жаздым. Эми мен чуркап келемин дагы. Бул жерден Инстаграмдан мен баракчамды алышым керек. Поделиться дегенди басып, копировать ссылка. Менде VPN өчүк экен. Азыр келем дагы, эми кайра VPN'ди жандырышым керек. Ушул VPN тойгузду өзү. Так, бул жерден VPN'ди жандырдым. Кетти. Эми келем дагы, мен ссылканы алышым керек. Мен чтобы поделиться кылыш үчүн на копировать ссылка. Ссылка скопирована. Так, эми келем дагы. Бул жерге мен инста баракчамды да коемун ссылкасын. Вставить койдум. Сохранить. Мынакей. Ваше имя, менин инста баракчам дейт. Эми имя дегенди басам дагы. Бул жерге мен Гүлнара Курманбекова деп жаздым. Мен Гүлнара Курманбекова, менин инста баракчам. Мен Гүлнара, мама в декрете. Кыскасы бул жерде толук өзүңүздөрдүн жумушуңар жөнүндө жазышыңар керек. Интернет-магазин. Мен келем дагы, мен өзүмдүн интернет-магазинимди коюшум керек. Ссылкамды. Так, Нара моду деп, бул 2016-дан бери иштетем бул интернет-магазинди. Бул жерден эми мен ссылканы алышым керек. Бул магазинимди обновить этишим керек экен. Поделиться деген жок экен. Так, мен азыр кайра интернет өзүмдүн аккаунтума кирем дагы. Эми ссылка аламын. Бул жерден кантип ссылка алганды да үйрөнүп алсаңыздар болот. Көпчүлүк билбегендер бар. Мына Нара деп жазганда эле менин өзүм магазиним чыкты. Бул жакта үстүдөгү 3 точка турат. Мына үстүдө 3 точканы басып туруп, мына скопировать URL профиль дегенди басабыз. Эми келип туруп эле биз мына интернет-магазин деген жерге келем дагы. Вставить кылып мен сайтымды коюп коем. Магазинимди. Мына действие деген жерге так. Позвонить, SMS, или почта, сохранить контакт, перейти в блог дегенди басып койдум. Мынакей. Жок, перейти в блог эмес экен. Позвонить, отправить, сохранить контакт. Так, сохранить контактта койбоймун. Так, эми бул жерден позвонить. Веб. Бул коюлду ссылкам. Интернет-магазин. Мына жерге кайсыл жактыкы кийимдер. Мына Турцияда, например, Кыргызстан. Менде Кыргызстандыкы да бар да. Турция, Китай. Мынакей. Италияда бар. Италия. Италия, надеюсь, Италия, Германия, туура эле жаздым окшойт. Ушинтип жазабыз дагы. Эми кечиресиңер, кирип болуп аттым эле. Так, бул жерге магазин жөнүндө жаздым, интернет-магазин. Эми бул жерде напишите мне деген жерге дагы бул жерге так. WhatsApp'ты калтырып койсоңуздар болот, же болбосо email'да бул жерден сохранить контакт, перейти в блог, дальше. Так, позвонить, отправить SMS. Бул жерден звонокду коюп койсоңор болот, почтаны койсоңор болот. Перейти в блог. Начало страницы.
мына жерде мен звонок деле коюп турайын. Так, 926 08 08 309 WhatsApp ссылка койгонду дагы отдельно көргөзөм. Напишите мне дегенде кыргызча жазып койгула, эгерде сиздердин блогуңар кыргызча алып барсаңар. Кыргызча эмне дейт? Напишите мне дегенде. Ой. Связь өлбөдүбү? Кыргызча эмне дейт? Напишите мне дегенде. Мага жазыңыз дейби? Жок, заказ кылуу үчүн ссылканы басыңыз дейби? Номер телефон дейинби? Өлдү, кыргызчага эмем жетпей калды. Напишите мне эле болуп турсун. Напишите мне деп эле туралы. Так, напишите мне болду. Эми мен Гүлнара ушундай. Бул жерде сүрөт койсок болот. Адамдын сүрөтүн басабыз дагы бул жерден сүрөт алабыз. Өзүңөрдүн сүрөтүңөрдү. Бул жерден азыр менде дагы сүрөт аябай көп. Так, азыр мен бул жерден ушул сүрөттү коюп турайын. Пока что. Мынакей. Сохранить. Бул жерден размер тандасаңар болот. Мына чоң, кичине, мына чоңураак кылып. Ушу чоңун тандап койдум мен. Мынакей. Эми добавить блок. Получите ссылки для сайта дейт. Муну ссылканы алып туруп Инстаграмга коебуз, ошону айтып атат бул ссылканы үстүндөгү. Добавить блок дегенди басканда бул жерден караңыздар, ссылка дегенди басабыз. Бул жерде мына WhatsApp. WhatsApp бул жерден заказ кылуу үчүн бул мисал кылып эле жазып атам. Бул жерге биз WhatsApp ссылканы коюшубуз керек. WhatsApp ссылканы биз кантип коебуз? WhatsApp ссылканы коюу үчүн азыр эми так, мен WhatsAppка кирейин, бирок меники бизнес аккаунт, ссылканы алганга болобу болбойбу, азыр көрөбүз. Эгерде бизнес аккаунт эмес болсо, анда интернеттен койсок болот. Аны дагы көргөзөм. Поделиться кодом дейт. Бул жерден скопировать ссылканы алдым. Эми келебиз дагы бул жерге коюп коемун. Нет, болбойт экен. Так. Так, сканировать. Чат. Кыскасы бул жерден башым оорутпай эле мен силерге прямой көргөзүп коеюн. Бул жерден азыр кирем дагы мен. Мага кирдим. WhatsApp ссылка. Мынакей. Бесплатный конструктор ссылка дегенди басабыз. Бул жерден номер телефонду жазабыз. Мынакей, автомат түрүндө меники коюлуп калды. 926 создать ссылка. Мынакей, ссылка коюлуп калды. Эми биз мына процент 20% дегендерди албашыбыз керек. Албай эле үстүндөгүн эле алсак болот мынаны. Ушул бизге керектүү. Копировать эттим. Эми келебиз дагы. Кайра жанагы биз иш кылып аткан жерге келебиз. Мынакей. Келип туруп вставить дегенди басабыз. Вопросту өчүрүп коебуз. Мынакей. Көрдүңүздөр, WhatsApp заказ кылуу үчүн. Муну басканда эле сразу силердин WhatsApp'ыңарга келип калат адамдар. Эми муну алмаштыруу үчүн биз добавить блокту бастык. Бул жерде текст, мына жерде разделитель дегендер бар. Буларды алып бөлүп турсаңар болот. Например, да, кантип бөлсөм экен. Так, мен жөн эле муну звездочканы коюп турайын. Применить дегенди бастым. Так, мынакей коюлуп калды звездочка. Муну мынтип жылдырсам болот. Муну ортосуна коюп коеюн. Муну алып өйдөсүнө коюп коеюн. Кыскасы ушинтип дагы мына добавить блок. Мына караңыздар, разделитель. Муну бастым. Применить кылдым, сохранить. Дагы коюлуп калды түгүнө. Муну дагы алып келип туруп мен өйдөгө жылдырып койдум. Мынтип кооздоп алсаңыздар болот. Так, дагы бирөөнү коюп коеюн. Добавить блок, разделитель, звездочка. Өзүңөрдүн табитиңерге жараша алып кое берсеңер болот. Мынакей. Ушинтип шашпай кооздоп жазасыздар. Эми муну дагы алмаштырып турсак болот. Башкача кылып, мисалы, бул жерде мына про дегендерге акча төлөйсүздөр.
акча төлөйсүздөр. Бул жагы уже платный болуп кетти. Вопрос ответ мына жерден да. Например, менин курсум кимдер үчүн деп суроо бердим дагы. Буну менин курсум кимдер үчүн? Үйдө олтурган айымдар үчүн. Же болбосо продюсер болом дегендер үчүн десем болот. Мен азыр жаңы ошол продюсер боюнча, курс упаковка боюнча азыр окуп жатам. Өзү негизи эле мен буга чейин эле өзүм продюсер, наставник болуп жүргөм. Өзүм курстарымды упаковка кылып, өзүм запускать этип, мындай билим алайын, сертификат алайын, анан кийин элдерге дагы курстарын упаковка кылып берейин деп окуп жатам. Лерчиктен арзан эмес, кымбат. Эми мен үчүн кымбат, например, 89 000. Вот. Үйдө олтурган айымдар үчүн, бизнесин өнүктүрөм дегендер үчүн, да. Эми бул жерге жазам дагы. Эми курсун упаковка кылам, сатам курсумду дегендер үчүн. Анан албетте бул жерде только иштейм, акча табам дегендер үчүн, жалкоолор үчүн эмес да, дегендер үчүн деп койдум да. Эми кыска түрдө пока жаздым. Мынакей сохранить. Мына караңыздар, менин курсум кимдер үчүн? Бул келген адам окуп жатып эле плюстү басканда ответ чыгып калат, ушул көрүнүп калат. Кимдер үчүн экен деп басып окуп ушуну түшүнүшөт да. Эми мынакей үстүндөгү 3 жазыкты басып туруп, дизайн дегенди бассам болот. Статистика, мына дизайнды бастым. Эми бул жерден тандасам болот. Башканы койсом болот да. Мынаны көрөбүз эми кандай чыгат. Привет, благодарю за доработку дейт. Мен лерчикти окуп жаткам. Принят. Охо, домашний заданиямды принимать этти кураторлор. Ура! Менеджмент принят. Секреты тайм. Ура! Кыргызстан боюнча 3 кыргыз окуп жатабыз. Башында мен эле деп ойлогом, дагы кыздар бар экен, кыргыз кыздар. Ушинтип тандасак болот. Мен ушуну тандап койдум. Этот дизайн бул платныйга экен. Мен азыр бесплатныйды тандайын, бесплатныйды. Так. Про. Мага бесплатный. Так, бул бесплатный, бул бекер, бул да бекер, бул платный экен. Так, ушул свет сонун экен. Ушуну выбрать кылып турайын. Мынакей. Сонун. Ушуну койдум. Эми өзүңөрдүн табитиңерге жараша дагы өзгөртүп алсаңар болот. Так, эми ушул ссылка жасашыбыз керек. Мына байдан бери ал ссылка деп атат. Так, ой. Бул жерден таплинг ссылка. Укажите ваш адрес или имя дейт, например, да. Гульнара курс дедим. Подключить данные имя пользователя уже занят дейт. Ё-моё. Таблинг, QR-код, ссылка. Укажите адрес сайта дейт. Бул жерге мен инстаграмды коюшум керек го. Мен Нара Моду деп магазинди коюп турайынчы. Нара Моды. Бирок булда дагы бар болчу. Таблинг буга да успешно болду. Эми ссылканы копировать этип коюп койсок болот. Адрес вашего сайта. Так, ссылка. Разместить в Инстаграм. Мынакей редактировать дейбиз да. Азыр мен туура эле келем дагы. Мынакей. Магазиниме келип туруп, ушуну информацияны коюп коем. Бул мен эским, мурунку жасаганым. Мынтип информация жасасыздар. Так, бул жерде мен азыр изменитти басам дагы. Эми так, жанагы сайтты коюшум керек, таплингди коюшум керек. Мынакей ссылка дегенди бастым. Өчүрдүм. Келип туруп ставить. Готов.
Ссылка биографии изменена дейді. Болды, қойылды. Мына азыркы койгонум чыгып калды. Азыр жасаганым бул жерден. Мынакей. Мен Гүлнара, мама в декрете. Мен дагы буну оңдоймун. Буну байырлык боюнча товар отправка кылам, ошолор жөнүндө жазып толтурушум керек бул магазинге. Вот, ушинтип өзүңөрдүн бизнесиңерди через таблинг аркылуу жазып, информацияны клиенттердин суроосуна жоопту ушул жерден коюп алсаңыздар болот.